бала 12 жашка чейин решение чыгара турган механизм жок. Бала эмне кылат? Сурайт. 5 жашар бала, 6 жашар, 8 жашар, 3 жашар балаңыз келип, апа суйтсам болобу десе, бул жерде суу турат. Өзү биякта, башың иштебейби, келе соосуң, суу турбай иче бербейсиңби дебеш керек. Анткени бала сурап иш кылат. Кудай ага решение бере турган механизм берген эмес, бербейт. Неге? Анткени ата-эне оңой тарбиялап алсын деп. Ошон үчүн бала же сурап иш кылат, же ата-эненин айтканын кылат. Бул ушундай процедура, ушундай жаратылыш ушундай. Ошого ата-энелер сөзсүз эмне кылыш керек? Айтыш керек жаш балдар. Анан 12 жашка келгенден кийин бул балага Кудай решение бере турган механизм берет. Ошону биз баягы подростковый возрастка келип калды деп жаман көрөбүз го, андай эмес. Өзүң кылсаң болот экен деп. 12 жашка чейин ата-эненикин арендага колдонгон да мындай. Уже бүттү, уже өзүнүкү бар, ата-энесинин кереги жок. Анан эмне кылат? Мындай айтканда ата-энесин укпай калат. Неге укпайт? Кудай ошондой кылган. Неге? Решение бере турган механизм бар, уже ал өзүнүн ичинен чыгат уже. Мен муну кылам, тигини кылам деп.